Төрт баланын енесі Гүлчехра Мамадалиева жансыз денесі Талас шаарынын өтмөк ашуусунан табылды. Ош облысынан Араван районунун тургуну Гүлчехра Мамадалиеваны Нокен районунун жана Ош шаарынын 22 жаштагы 2 тургуну кыйнап өлтүрүп, өлүгүн Талас шаарынын өтмөк ашуусуна таштап кетишкен. Анын жансыз жарым денесин 15 күн аралыгында Нокен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан ыкчам иликтөөнүн негизинде табылган. Ал эми кылмышка шектүүлөр кармалып тергөө амалдары жүрүп жатат. Окуянын чоо-жайын кабарчыбыз иликтеп көргөн. Окуя өткөн жылдын 15 декабрь күнү жүз берип, 1994 жылы туулган эки жаран аталган аялдын автоунаасын Оштон Бишкекке 4,5 миң сомго жеткирүүнү келишишкен. Бирок планда кылмыш жолу менен пайда табууну көздөшкөн. Жолдо баратып аялды кыйноо менен өлтүрүшүп, жансыз денесин өтмөк ашуусунда кардын астына көмүп коюшкан. Так, но трупка жарып бергиле, трупка. Трупка жарып дейт. Токтот, мен эшикти ачканча эле баштап эме кылып берди. Мойнуна ремень салып тартып берди. Тартып эже кымылдаганда ур деди. Ошо башына 2 жолу ургам. Өтүрүп алга деди. Бу өзү мыягынан түшүп туруп, эжени алып аркага басып жатып алды. Мен айдап кеттим аркада. Ошо эжем сүйлөп атканда, болду, эмне десең кылайын болду. Мен айдап кете бердим. Аркада ошо бир тарс деп 5-6 жолу үн чыкты. Ошо ойдон үн деле чыкпады ошо ойдон. Ошо жерде мындай өйдөлүшкө келип токтодук. Мен тормоз деп турдум, бул тартып түшүрүп, алып кирип, алып түшүп карга көмүп келди. Оперативдик маалыматтар боюнча 15 декабрдан 16 декабрга караган түнү ушул биздин Нокен районуна караштуу Резен сай айылында жолдун оң жак бетинде ушу аял кишини белгисиз кылмышкерлер өлтүрүшүп, апарып Талас областында өтмөккө апарып ташташкан. Сөөк алынганда карга көмүлгөн экен, бирок сөөк бүтүн эмес. Түлкү, карышкырбы жарымын жеп койгон. Айрыкча ушу ички органдарын жеген. Кылмышка шектүү эки жаран аялдын жансыз денесинен кутулган соң, анын Toyota үлгүсүндөгү автоунаасын Бишкекке барып сатууну көздөшкөн. Аялга тиешелүү документтерин дааратканага таштап жиберишип, автомашинанын 4 дөңгөлөгүн 4700 сомго сатышкан. Аны менен катар машинанын ичинен аялдын 80 миң сомдук баалуу алтын буюмдарын сатып, жеке керектөөлөрүнө жумшашкандыгын да моюндашкан. Ачкынын чехолунда бир сепчка чоң, bir braslet, 2 şakek, bir söykü var eкен. Ana bir жемишки бар экен. Жанагы жерде мен апарып жанымда шерик болуп тургам. Ламартка апарып жанагыны сатты. Жанымда тургам мен шерик болуп. 80 миң сомго. 80 миң сомго сатып, жанагы жерде базардан кийим кылабыз деп мамамда куртка менен шымды алып берди. Бул окуядан кабардар болгон Нокен районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери ыкчам иликтөө иш-чараларынын негизинде кылмыштын бетин ачты. Анын натыйжасында кылмышка шектүү жарандын бири буга чейин да кылмышка аралашып жүргөндүгү аныкталган. Биз ушу Сүйналы Улубегалын аныктоо максатында 1 январда 2 январда Бишкек шаарына, ошондой эле Ош шаарына балдарды командировкага жибергенмин. Андан кийин ушу 5 январ күнү бизге ыкчам маалымат түшүп калды. Бегалы ушу азыркы учурда Ош шаарында жашырынып жүрөт деп. Андан кийин балдарды жиберип Ош шаарына бир батирден кармадык. Кармап туруп азыркы учурда өкөтең бизди кармалып турат, кылмыш иши козголгон, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. 2014 жыл ичинде Нокен районунда жалпы адам өлтүрүү боюнча 7 факты катталып, бет ачылган. Анын бири 15 декабрь күнү болгон үрөй учурган окуяда кирет. Бул кылмышка шектүү жарандарга бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми Гүлчехра Мамадалиеванын жансыз денеси туугандарына берилген. Миргүл Эшпаева, Аскар Маматисаков, 7 канал.